Саламатсыңарбы? Python боюнча сабактарыбызды баштайбыз. Буга чейинки сабактарда Python'ды компьютерге орноттук. Python'да код жаза турган Visual Studio Code жана PyCharm деген программаларды орноттук. Бүгүн болсо ошол программалар менен эң биринчи Python программабызды жазып, иштетип, текшерип көрөбүз. Анда эмесе баштадык. Python'да код жазуунун негизи бир канча жолу бар. Бардыгы эле бирдей десек болот, бирок программага жараша кандай программаны запуск кылабыз, иштетебиз, бир аз айырмаланат. Биринчиден эң биринчи Python'дын өзүнүн жанагы IDLE деген код редактор бар, ошол менен программабызды жазып запуск кылганды көрсөтөйүн. Негизи бул жолу менен программа жазууну мен сунуштабайт элем, себеп дегенде бул кичинекей жанагы мектепте окуган окуучулар үчүн ыңгайлуу, ашыкча жанагындай VS Code же PyCharm сыяктуу компьютерге орнотпой эле, программаларды компьютерге орнотпой эле ошол Python'дын өзүнүн IDLE деген интегрированный Python'дын өзүндө код редактору бар, ошо менен жазуу мектептерге ылайыктуу да, бирок өзүңөр көрүп мындай таанышпагыла, ал дагы Python менен код жазып иштетүүнүн дагы бир жолу. Биринчи жолун көрсөтүп баштайын, анда пуск Windows'тун пускун басып бул жерден IDLE деп издейбиз. Мынакей IDLE Python 3.14 деп турат. Силерде Python'дын башка версиясы болушу мүмкүн, андан эч кандай айырмачылык деле жок. Главный бизде эң башкысы Python бизде бар. Мына ушул Python IDLE'ни иштетебиз. Бул жерде Python'дын баягы shell деп коет, Python'дын өзүндөгү код жаза турган жери бар. Бул жерде сразу эле код жазып иштете берсек болот, бирок бул жерде жазган кодубуз компьютерде сакталбайт да. Кийинки башка код жаза турган болсок, же болбосо ошол эле мурунку жазган кодубузду кайра кайталайбыз десек, кайра башынан жазууга туура келип калат да. Ошон үчүн бияктан өзүнчө файл жасап, анан ошол файлга бир жазган кодубузду сактап коюп, керектүү учурда иштетип, запуск кылып текшерип турган ыңгайлуу болот. Ошол себептен азыр муну жаба туралы дагы Python'дын кодун сактай турганга бир программа, бир папка түзүп алалы. Рабочий столдо турам, рабочий столго эле, мисалы үчүн создать папку деп туруп, Python тест деп коеюн папкамды. Ушул папканын ичинде, мынакей ичинде эчтеке жок азыр, ушул папканын ичине Python'дын коддорун сактап турабыз да, жазган программаларыбызды ошол жака сактап туралы. Эми кайра IDLE'ни кайтып келем. IDLE'ден жана айттым, бул жерде 3 стрелка сыяктуу белгиден кийин бул ошол жанагы программаны, кодду жазууга баягы чакыруу деп коет да. Бул жерден жазбай, биз бөрөкөл файл деген менюну ачабыз. New file дейбиз. New file десек, жаңы файл ачылат дагы. Бул жерде untitled деп турат, аты, ошол файлдын аты. Биз бул жерге кандайдыр бир Python код жазабыз, анан ошол файлды сактап туруп, анан кодду run деген кнопканы басуу менен иштетебиз да. Келгиле анда биринчи Python кодубузду жазалы. Эң жаза турган программисттер көбүнчө программа жазып баштаганда, үйрөнүп баштаганда жаза турган бул традиция болуп калган Hello World деген программа. Print деген функция, Python'дын функциясы, экранга маалымат чыгара турган функция. Ошол print дегенди жазабыз. Каша ачабыз. Кашанын ичинде маалымат чыгара турган болсок, ошол маалыматты мен азыр Hello World деген текст чыгарган атам, ошол текстти тырмакчага жазабыз. Hello World дейли. Бул текстибиз, ошо экранга чыга турган. Андан кийин тырмакчаны жабабыз, анан кашаны жабабыз. Биздин жазган кодубуз менен Pythonга айттык да, баягы инструкция да компьютерге. Hello World деген маалыматты экранга чыгар деген сөз. Print. Эми бул файлды иштетиш үчүн кодубузду сакташыбыз керек. Биринчи ирет сакташыбыз керек. Аны үчүн файлга киребиз. Save деген эмени тандайбыз. Менюдагы пунктту менин папкам кайсы жерге сакташ керек, эми файлды кайсы жерге сакташ керек, ошону тандашым керек. Бул жерден рабочий столду басам. Python тест деген сабакты, папканы тандайм. Анан бул жерде имя файла деген жерге, мисалы үчүн эң биринчи программабыз 01 hello сызыкча world деп коелу. Анан сохранить дейбиз.
01 hello world деген бул просто ошол Python программабыздын файлыбыздын аты. Сохранить дедик. Файлыбыз үстүдө untitled деген жазуунун ордунда 01 hello world.py деген жазуу чыгып калды. Бул ошол файлыбыздын аталышы. Эми ушул жазган инструкциябызды, Python'да жазган кодубузду иштетиш үчүн run деген кнопканы басабыз. Өйдө жактан run, анан run module. Же болбосо комбинация клавишалардан колдоно турган болсок, F5 деген, же болбосо Shift F5 деп экөөнүн бирөөсүн тандайбыз. Биринчисин көбүнчө колдонобуз, run module деген, же болбосо F5 клавишасын басабыз. Бирки жанагы IDLE'де hello world деген текст чыгып калат. Демек, биздин программабыз мурики IDLE'де жазган кодубуз иштеди деген сөз да. Дагы бир башка маалымат экранга чыгарып көрөлү. Print goodbye деп коелу. Бул жерде орусча же кыргызча каалаган маалыматты чыгара берсеңер болот. Эң башкысы, эгерде текст түрүндө маалымат чыгара турган болсоңор, ошол жазылаткан текстти тырмакчанын ичинде алуу керек. Жана бул print деген функциянын кашааларын ачып жапканды унутпашыбыз керек. Эгерде кодубузда ката болуп калса, бул жерде IDLE Python'дын интерпретатору ошол ошибкабызды көрсөтөт да. Мен азыр дагы бир сабкод коштум, атайын коштум. Бул кодума ката кошуп койдум да. Өзүңөр көрүп тургандай, бул жерде каша белгисин жаппай койдум. Эми азыр кодду иштетерден мурун кайра сохранить дейбиз. Эми уже save же болбосо Ctrl+S кнопкасын басабыз дагы, run module басабыз. И syntax error деп ошибка чыкты. Тырмак каша белгиси жазылбай калды деп ошибкабызды көрсөтүп атат. Python'дын IDLE же болбосо Python'дын интерпретатору. Окей дейбиз дагы, кодубузга келебиз. Анан ушул жерден көрсөтүп турат, көрүнөрбү? Могу ачылган каша белгиси өзүнчө белгиленип калды, бирок жабылуусу жок деген сөз да. Баягы кодубузда ката, синтаксикалык ката кетип калды деген сөз. Тырмакчаны жабабыз, тырмакча эмес, кашаны жабабыз. Кайра файл save кылабыз, сактайбыз файлыбызды. Эми кайра run module дегенди бассак, hello world деген маалыматыбыз чыкты экранга, анан goodbye деген маалыматыбыз чыкты. Ошентип биз Python'дын IDLE же болбосо Python'дын өзүнүн код редакторунда кодду иштетсек болот. Мындай жолу дагы кайталап коеюн, көбүнчө мектептерде эле колдонулат. Эгерде чыныгы программист болуп кандайдыр бир тиркемелерди жасап, веб-сайт же дагы башка бир нерселерди жасап, мындай чыныгы программист катары приложение жасап, колдонуп, тиркеме жасап, Python'да код жазам десеңер, бул жол ыңгайсыз да. Анча жакшы эмес. Биз мунун ордуна Visual Studio Code деген программаны орнотконбуз. Ошореки программа менен жазган ыңгайлуу, же болбосо PyCharm менен код жазган ыңгайлуураак болот. Эми экинчи жолун көрсөтөйүн, Python'дын кодун кантип жазабыз. Бизде папкабыз бар, Python test деген. Анын ичинде файлдарыбыз бар. Биринчи программабыз hello world деген. Эми экинчи ыкмасында кодду жазуунун ыкмасы бир аз башкачараак болот. Биринчиден биз Visual Studio Code'ду ачып, кайсы жерде кайсы папкабыз болсо ошол экенин ачып, анан ошол жерден код жазышыбыз керек. Мен азыр Visual Studio Code программасынын иконкасы турат, менин папкам турат. Ошол папканы көтөрүп келип, мышканын сол жак баскычын басып көтөрүп келип, Visual Studio Code'дун үстүнө акырын таштап коем. Таштап койгору менен Visual Studio Code программасы өзү иштейт. Бул жерден уруксат сурайт. Буякта программаларды иштетсем болобу деп, yes деп коебуз. Мен азыр ыңгайлуураак профилди тандап коеюн, силердин экранга окшош болсун. Силер дагы меникиндей экранды көрөсүңөр. Бул оң жакта ар кандай жанагы искусственный интеллект деген сыяктуу ChatGPT'ге окшогон өзүнүн немелери бар. Булардын кереги жок, пока өчүрө турабыз. Ичинен ачсак, мынакей биздин папкабыз сол жакта пайда болуп калды. Python test, анан ичинде hello world.py деген файлыбыз. Ичинде жанагы биринчи жазган кодубуз бар. Эми ушул файлыбыз жок деп элестетели. Мен азыр өчүрүп салам, delete деп. Код жазганда негизи биринчи ошол папкабызды туура керектүү жердеги папкабызды VS Code менен ачып алабыз. Жанагы антип папканы көтөрүп келе VS Code'дун үстүнө таштап.
сол жактан Explorer деген жерден Python test деп ошол папкабыздын атын көрөбүз. Ичинден биз файл жасашыбыз керек. Экрандын сол жагында Python test деген папкабыздын тушунда эң биринчи new file деген кнопка бар. Баскыч бар, ошол баскычты басабыз. Астыда файлдын атын жаза турган жер пайда болуп калат. Биз ошол жерге жанагындай эле файлыбыздын атын биринчи коебуз. 01 Python test.py деп файлдын атын сөзсүз түрдө жазышыбыз керек. 01. Бул жерде 01 Python tesттин ордуна каалаган атыңарды тандап алсаңар болот. Эң маанилүү нерсеси бул файлдын аты бүткөн жерден кийин .py деген расширение деп коет, расширение файла. Файлдын бүткөн ошол типин көрсөтүшүбүз керек да. py деген Python деген сөздүн кыскартылган сөздөрүнөн алынган да. P анан Y деген буква тамгалар. Ошол .py деп файлыбыз бүтүш керек. Жазып бүткөн соң Enter'ды басып коебуз, файлыбыз пайда болуп калат. Мен экранды кайра алыстатайын. Мынакей эми Python test деген файлыбызда бул жерде код жазганга болот. Бул файлыбыз ортодогу чоң основной негизги бөлүктө ачылды. Буякка ушул Python'дан жазган кодубузду жазып көрөбүз. Бул жерден деле жанагындай экранга чыгара турган print деген сөздү жазабыз. Бул VS Code'дун ыңгайлуулугун карагыла. Мен мага керектүү Python'дагы инструкцияларды жазып баштаганда эле VS Code мага керектүү мен жаза турган баягы инструкцияны көрсөтүп баштайт да. Ар кандай варианттарын көрсөтүп баштайт. Анан бул жерден мышка менен же болбосо Enter деген клавиша же Tab деген клавишаларды басып тандап алабыз. Print'ти керек мага. Кашааны ачсак, каша өзү эле сразу дароо жабылат да. Бул ыңгайлуу да. Себеп дегенде жанагындай кашаны жаппай калбай, ачпай калган сыяктуу каталарды алдын алат да. Visual Studio Code алдын алып, сен баягы программист жазып аткан кодду алдын алып түшүнгөнгө аракет кылып, программистке жардам бергенге аракет кылат. Эми printtин ичинде биз экранга эмне деп жазышыбыз керек? Мен экранды бир аз чоңойтуп коеюн, силерге жакшыраак көрүнсүн. Ичиндеги жанагы маалыматты эле жазабыз. Бизге Hello World деген маалыматты экранга чыгарыш керек болчу. Тырмакчаны ачабыз. Тырмакчанын ичинде Hello World деген маалыматыбызды жазабыз. Бул биринчи инструкциябыз болсун. Экинчи инструкциябыз Goodbye болсун. Мынакей эки инструкцияны жаздык. Эми бул файлды сактоо керек. Жанагындай эле IDLE'де биринчи сактап туруп, анан кодду запуск иштетпедикпи, ошол сыяктуу эле бул жерден дагы файлды сакташыбыз керек. Бул жерде X деген кнопка чыгып калат. X'тен ары алып койсом тоголок болуп турат да. Тегерек ак иконка чыгып калды. Бул файл сактала элек дегендин белгиси. Файлды сакташ үчүн Ctrl+S англис тилиндеги Ctrl анан S деген англис тилиндеги тамганы басып комбинация менен сактасак болот, же болбосо бул жерден File, Save деп файлыбызды сактайбыз. Файлды сактагандан кийин эми программаны кантип иштетебиз? VS Code'дун бул файлыбыз турган жерде оң жак бурч жагын карасак, мына жанагы play деген сыяктуу кнопка турат. Run Python file деп мышканы такасак, курсорду такасак, Run Python file деген маалымат чыгат. Ошол кнопканы, ошол баскычты басуу менен биз бул жерде жазган кодубузду иштете алабыз. Басып көрөлү, эмне болор экен көрөлү. Кээ бир учурда силер эгерде Windows'тун эскирээк версиясында же болбосо VS Code'дун эскирээк версиясында болуп калсаңар, бул play кнопка жок болуп калышы мүмкүн. Эгерде play кнопка жок болуп калса, аны кийинчерээк бир аздан соң көрсөтөм. Азырынча элестетели, силерде дагы Windows'уңардагы, VS Code'уңардагы меникиндей версияда болсо, анда play кнопка бар деп элестетебиз дагы. Ошол play кнопканы басабыз. Play'ди басарыбыз менен VS Code'дун астында терминал же болбосо консоль ачылат. Консольдун ичинде биздин программа аткарган эки инструкциянын результаты, жыйынтыгын көрөбүз. Бизде кодубуздун жыйынтыгы эмне эле? Экранга Hello World деген маалыматты чыгаруу, андан кийин Goodbye деген маалыматты чыгаруу болчу. Ошол эки маалыматты биз терминалда, консольдо көрүп турабыз да. Python'ды алгач үйрөнүп атканда ушул консольдо же болбосо терминалда иштеген программаларды көбүнчө жасайбыз. Андан кийин жанагындай графикалык интерфейси бар, же болбосо веб приложениялардагыдай кылып мындай
татаалыраак нерселерге үйрөнсөк болот да, бирок алгач ирет ушул консольдо программа жасаганды үйрөнүп алуу жеңилирээк болот. Мынакей консольдо, терминалда биздин hello world жана goodbye деген эки маалыматыбыз экранга чыкты. Демек биздин кодубуз туура иштеп, жакшы, эч кандай катасыз иштеди деген сөз да. Бул VS Code'то Python программасын иштетүүнүн экинчи жолу. Үчүнчү жолу бар. Ушул VS Code'то эле программаны дагы иштетүүнүн дагы бир жолу. Бул жерде play кнопка эгерде силерде жок болуп калса, VS Code'ду алыстатайын. Программаны дагы бир иштетүүнүн жолу бул терминал аркылуу. Өйдө жакта көрүп турсаңар, бул жерде менюлардын арасында терминал деген бар. Терминалды басабыз, анан new terminal дегенди тандайбыз. Терминал ачылып калат астыда. Жакындатып коеюн, мынакей кодубуз үстүдө турат, астыда терминал турат. Ушул терминал аркылуу дагы биз өзүбүздүн программабызды иштетсек болот. Эми терминал аркылуу программабызды мореки 01 сызыкча Python сызыкча test checkit py деген программаны иштетиш үчүн биз терминалдан атайын Python'дын командасын жазышыбыз керек. Ал биринчиден Python деген сөздү жазабыз. Python деп жазганда терминалга баягы инструкция берип атабыз да, компьютер Python'ды иштет деген сөз. Python деп жазып, пробел белгисин коебуз. Андан кийин кайсыл файлды иштетиш керек, ошол файлдын атын жазышыбыз керек. Биздин учурда 01 сызыкча Python test checkit py деген файлды иштетиш керек. Ошон үчүн биз файлдын атын толук түрдө жазабыз. 01 Python сызыкча test checkit py деген сөздү жазабыз. Деп ушинтип кол менен толук жазсак болот, же болбосо кээ бир учурда файлдын баштапкы тамгаларын жазып эле tab деген клавиша бар. Клавиатураңарда мындай tab деген клавиша бар. Ошол эки клавишаны бассаңар эле, мисалы үчүн менин файлым 01 деп башталбады, биринчи тамгалары 01, tabты бассам, checkit сызыкча 01 Python test деп компьютер ошол керектүү файлдын өзүнүн атын жазып берет да. Ошол эки жазылган соң enter деген клавишаны басабыз. Анан биздин программабыз иштейт. Экранда көрүп тургандай, кодубуздун ичинде кандай инструкция болсо, терминал ошол программабыздын жыйынтыгын бул жерге чыгарат. Print hello world болчу, print goodbye болчу. Экранга эки маалыматты чыгардык. Эгерде кодубузду дагы өзгөртө турган болсок, мисалы үчүн print Python деп коелу. Python деген маалымат дагы бир инструкция кошуп койдум. Инструкция кошкондон кийин file save кылабыз, сохранить деп сактайбыз файлды. Кайра бул жерге келебиз. Өзгөргөн файлды эми кайра текшериш үчүн Python жанагындай эле 01 сызыкча Python деп жазып, файлыбыздын толук атын жазып, enterди бассак, программабыздын жыйынтыгын дагы көрсөк болот. Hello world, goodbye, Python деген биздин инструкциялар экранга чыкты. Ушинтип Python программабызды иштетсек болот. Видео өтө узак болуп кетпесин. Экинчи эмес, даже канчанчы болуп кетти? Төртүнчү ыкмасын PyCharm аркылуу кодду кантип иштетүүнү кийинки сабакта көрмөкчүбүз. Бүгүнкү сабакта болсо ошол өзүңөр практика кылып, биринчи жана мен көрсөткөн IDLE аркылуу print функциясы менен кандайдыр бир маалымат экранга чыгарып көргүлө. Экинчи VS Code аркылуу код жазып, файл түзүп, ошол кодуңарды терминал аркылуу же болбосо бул жердеги play деген кнопка аркылуу программаңарды иштетип, жыйынтыгы туура чыгып атабы текшерип, иштетип көргүлө. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Кийинки сабактан кезишкенче.